بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасында мындай деп айтат эле дейт. Бул да ушундай бир кереметтүү дуа тугандар. Алла Таалам дан жакшылыкты сурап, жакшылыкты жакшылыкка сарптаганды да сураш керек экен да. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Аллахумма рзукни хуббак ва хубба ма янфауни хуббуху индак. Аллахумма ма разактани мимма ухиб фадж'алху кувватан ли фима тухиб. Я Алла, өзүңдүн сүйүүңдү бизге буйргун, насип кылган. Алла Тааланын мухаббатын алайлы. Бир. Ва хубба ма янфауни хуббуху индак. Я Алла, кимдин мухаббаты сенин алдыңда мага пайда берсе, ошонун сүйүүсүн сурайм деп. Кимдин мухаббаты, я Алла, сенин алдыңда мага пайда берсе, мен ар кимдерди жакшы көрүп калып жүрө бербейин. Кээ бир жакшы көрүү фитна калып барат. Кээ бир жакшы көрүү имандан ажыратат. Кудай сактасын. Ошон үчүн Алланын алдында кимдин жакшы көрүүсү мага пайда берсе, ошонун мухаббатын сурайын мен. Ошонун мухаббатын сурайын. Ошон үчүн карап туруп, кээде эми кечиресиздер, дүйнөдө ар кандай спорт оюндар бар, же болбосо да музыканттар бар, я бийчилер, ырчылар бар. Мусулман эмес. Алланын алдында эч кандай анын даража, баркы, даркы эч нерсеси жок. Ошондойлорду жакшы көрүп калбайын да мен. Түшүнүп ошондойлор жакшы көрбөй калган. Кээ бирлер ата энесинен бир капкаяктагы таанып алган бир футболисттер жакшы көрөт. Кээ бирлер ата энесин таштап, миңдеген музыкант, ырчылар бар дүйнөдөгү, ошолорду жакшы көрөт. Туган, мына бул дүйнөдөгү эле азабы ушул. Ата эненин мухаббаты бул каякта? Рональдон ким ал мисалы? Мисалы айткандачы, футболист болсо болгондо, бирок сенин ата энең каякта? Буну каяктан билебиз? Сен кимисин жакшы көрөсүң көбүрөөк? Каяктан билебиз? Токто. Кимиси эмнени буйрганда аткарасын ошону. Кээ бир адамдар бар ошо. Батыштын туугандар, батыш эмес, любой эле ааламда айтайлы, мусулман эмес бир күнөө кылып атса, ошону туура айт аркасынан. Ошону айтканын кылат. Ошону саардан кечке аркасынан жүрөт. Эмне кылат? Эмнени жейт? Эмнени күлөт аркасынан туурап? Ата энеси калып кетти буякта. Пайгамбарыбыз гана. Биз Абу Бакырды жакшы көрөйлү. Биз Умарды жакшы көрөйлү. Биз Усманды жакшы көрөйлү. Биз Алини жакшы көрөйлү. Аллаху акбар. Кимдер булар? Аркасынан эрчий турган, туурай турган, саардан кеч ар бир амалын карай турган. Ошон үчүн мына жерде дуаны Алла Тааладан дуа кылганды үйрөнөйлү. Алла, сенин алдыңда кимдин мухаббаты мага пайда берсе, ошону жакшы көрөйүн мен. Ошону жакшы көрөйүн. Андан кийинкисин караңыз. Аллаху акбар. Аллахумма ма разактани мимма ухиб фадж'алху кувватан ли фима тухиб. Я Алла, мен жакшы көргөн нерсени мага бердиң го? Мен жакшы көргөн нерсени мага бердиң го? Ошону, я Алла, сен жакшы көргөн нерсеге сарптаганга күч кубат бер. Бул дуаны караңыз, эмне деген сөз? Мен жакшы көргөн нерсе мага жашоо, ден соолук, акыл, акча, илим, жөндөмдүүлүк. Алла Таала мен жакшы көргөн нерсени мага берди, канчалык берсе дагы. Макулбу? Эми иш бүт элек тугандар. Иш качан бүтөт? Ушул сиз жакшы көргөн нерсени Алла Таалам сизге берди, Алла жакшы көргөн нерсеге сартап коюңуз. Ким жакшы көргөн нерсеге? Алла жакшы көргөн нерсеге. Түшүндүңүзбү? Я Алла, мен жакшы көргөн нерсени сен мага бердиң, эми сен жакшы көргөн нерсеге ушуну мен сартайын деди. Алла Таалам мал бердиби? Сиз жакшы көргөн мал. Болду. Эми Алла жакшы көргөн нерсеге сартап коюңуз. Алла Таала сиздин жакшы көргөн нерсе ден соолук бердиби? Ушу ден соолукту Алла жакшы көргөн нерсеге сартап коюңуз. Алла Таала сизге бир чеберчилик, жөндөмдүүлүк бердиби? Сиз жакшы көргөн нерсени, жөндөмдүүлүгүңүз бар, бир ишке жана башкага тажрыйбаңыз бар. Эми Алла жакшы көргөнгө сартап коюң. Сартап коюң Алла жакшы көргөнгө. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай керемет дуаны үйрөтүп атат бизге. Allahumma ma razaqtani mimma uhib
Faj'alhu quwwatan li fima tuhib. Sen жақсы көрген нәрсеге ошого мени күчтүү кылгын, ушуну мен сарптай турган болоюн. Тажрих. Мисалы, Аллахумма ма разактани мимма ухиб. Ден соолук, дүние нерселери, мал, мүлк, бала чака, мансап. Мынаке. Мансапты жақсы көрүп аттыңыз эле. Алла Таалам сизге берди. Эми Алла жақсы көрген нерсеге иштетип коюңуз мансапты. Мына Алла Таалам сиз бийлик жақсы көрүп аттыңыз да, Алла Таалам берди. Сиз жақсы көрген бийлигиңизди берди. Ушу бийликти Алла жақсы көргөнгө иштетип коюңуз. Бала чакалуу болсом деп аттыңыз эле. Машалла, Алла Таалам сизге бала чаканы берди, сиз жақсы көргөн нерсени. Эми ушу бала чаканы Алла жақсы көргөнгө иштетиңиз. Мына пайгамбарыбыз бир сөз менен кандай керемет нерсени бизге таштап кетти, я Алла. Биз дуа кылайлы ушундай, ойлонуп дуа кылайлы. Я Алла, мен жақсы көрген нерсени, я Алла, сен берген жақсы көрген, мен жақсы көрген нерсени сен бердиң. Эми ушуну сен жақсы көрген нерсеге сарптаганга мага күч кубат бер деген дуа. Алла Тааланын мухаббатын эмне үчүн сурап атабыз, туган? Себеп дегенде жүрөк бактылуу боло албайт Алланын мухаббатысыз. Жүрөк рахаттана албайт Алланын мухаббатысыз. Жүрөк оңолбойт Алланын мухаббатысыз. Жүрөк нурланбайт Алланын мухаббатысыз. Мүмкүн эмес булчу. Ошон үчүн Алла Тааланын мухаббатын сурашыбыз керек. Алла Субханаху ва Тааланын мухаббатын сурайлы. Алла кайсы бендени жакшы көрсөчү, аны дозокко салбайт. Алла кайсы бендени жакшы көрсө, кемчилдигинен көз жумуп эле коет. Карабай эле коет Алла Тааланы. Жакшы көргөн болсочу, аны дозок азаптабайт, кабырды азаптабайт Алла Таала. Жакшы көргөн бендесин Алла Таала азаптабайт. Ошон үчүн айтайлы, я Алла, мен сени жакшы көрөм, сен деле мени жакшы көрүп койчу депчи. Кыска эле. Мен сени жакшы көрөм, я Алла, сен мени жакшы көрүп койчу дедим. Алла жакшы көрсө эле болду. Бирок Алла Субхана ва Таала мындай дейт да хадис кудусиде. Ваджабат мухаббати лил мутахабина фия. Вал мутажалисина фия. Вал мутазавирина фия. Вал мутабадилина фия. Менин мухаббатым важип болот дейт. То есть мен жакшы көрөм дейт. Кимди жакшы көрөм мен? Ким мен үчүн бири-бирин жакшы көрсө, ошолорду жакшы көрөм дейт. Мен үчүн бири-бирин жакшы көрсө, саясат үчүн эмес, акча үчүн эмес, соода, мансап үчүн эмес, тууган улут, уруу үчүн эмес, дүнүйө үчүн эмес, Алла үчүн. Мейли ал Африкадагы негр болобу? Я. Же болбосо, Америкада болобу, же Японияда, ким болбосун? Алла Субханаху ва Таалага иман келтирген болсо, эгерде Алла үчүн бири-бирибизди жакшы көрсөк, Алла бизди жакшы көрөт экен. Алла важип болот дейт. Сөзсүз болот менин мухаббатым, ким мен үчүн бири-бирин жакшы көрүшсө, мен үчүн отурушса, мен үчүн бири-бирин зиярат кылышса, мен үчүн бири-бирине жардамдашса, ошолорго менин мухаббатым важип болот дейт. Демек мынакей бүгүн туган Алла Тааланын мухаббатын сурайлы. Алла Таала эмнени жакшы көрсө, ошону жакшы көрөйлү. Алла эмнени жек көрсө, ошону жек көрөйлү. Алла Субханаху ва Таала баарыбызга тоофик берсин. Анткени жүрөктүн оңолуусу, бактысы, рахаты, нурланганы Алланын мухаббатсыз мүмкүн эмес.